Окуу жылы башталары менен мектеп көйгөй келип чыгат. Алсак, мектептерде окуучулардын бири-бирине болгон үстөмдүк жасоосу, акча талап кылуу фактылары көп катталууда. Мунун айынан жаш өмүрлөр солуп калып жатат. Канткенде мектеп ирекетчилигинен арылабыз, төмөндө кеп ушул жөнүндө болмокчу. Сөз менен бүтүрө элегенбиз. Ынтымактуулук болду, эчектеле болбой. Мен сайыптыштым. Эртеден кечкери балдар каралбай, ошол мисалы мектептин жетекчилиги каякта карап жүрөт. Дарбазадан чыгып атканда бир 15 мүнөт өткөндө жаңы эле кеткен берди. Үйгө жетип жетпей ушундай кабар келип атпайбы кайра. Быйылкы окуу жылы мектеп окуучуларынын катышуусундагы бир нече кандуу окуялар менен башталды. Алсак 16 сентябрь кечки саат 9:30 чамасында Бишкектеги номер 38 орто мектеп гимназиясынын жана Инкуб деп белгилүү болгон Шералы Сыдыков атындагы Республикалык олимпиадага даярдоо мектебинин окуучулары өз ара мушташа кетишкен. Массалык мушташка 23 окуучу катышып, алардын 6-су ар кандай жаракат алышып, ооруканага жеткирилишкен. Жаракат алган окуучулардын 5-өсү спорт мектебинин окуучулары болсо, бири номер 38 орто мектеп гимназиясынын окуучусу экени аныкталган. Ал эми Бишкек ШИИБинин маалыматы боюнча мушташ учурунда балдарды бычактаган деп 1997 жылы туулган Мирлан Сапарбек уулу колго түшүрүлгөн. Жаракат алган балдар ушул өзүңүздөргө белгилүү бизде Бишкек шаарында жанагы олимпиадалык резерв республикалык училищеси бар, ошонун эмелер экен, окуучулары болуп чыккан аныкталды. Андан тышкары дагы жанагы 38 мектептин дагы экөөсү дагы жаракат алганы экен. Ошолор 10 класстын, 11 класстын окуучулары болуп чыкты да. Ал эми тиги жаракат келтирген кармалган бала ал ошол мурун ошол 1 мектепте 3 ай окуп кеткенген, кандайдыр бир белгисине себептердин негизинде кетип, ошол балыкчыда өзү балыкчылык шаардын тургуну экен, Ысык көл областынын. Анан ошол күнү ошол бала жанагындай чогуу мушташтын арасында болуп, жанагындай бычак колдонуп, жана балдарга жаракат келтирген. Жаракат келтирип аткан мезгилде дагы өздөрүнүн ошол 38 мектептин балдарында кандайдыр бир белгисиз себептердин негизинде да сайып алганда болгону ошол жерде 6 эме алган, бирөө жаңысынып, калгандары 5 бычактан жаракат алышкан. Анан эртеси күнү саат 11 чамасында ошол бала эмеге Батыш автобекетинен ушул Ташкенттик өстөгө кетип бара жаткан автобустун ичинен кармалат. Кармалып, азыркы күндө ага карата 234 берене, анан 104 берене менен кылмыш иши козголуп, азыркы мезгилде Бишкек шаардык Ички иштер башкы башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайында камакка алынган. Жанагы жаракат алган балдар боюнча соттук медициналык экспертиза дайындалды. Ошолордун соттук медициналык экспертизанын негизинде дагы тергөө амалдары кандай беренелерди колдонуу керек экенин тактап тергөө иштери жүрүп жаткан мезгил. Ошондой эле Олжобай Казабаевдин айтымында, эгер массалык мушташты уюштургандар аныкталса, алардын үстүнөн дагы бейбаштык боюнча кылмыш иши козголот. Бычактан оор жаракат алгандардын бири спорт мектебинин 10 класстагы окуучусу Эрнат Асылбек уулу улуттук хирургия борборунда дарыланууда. Ага ошол эле күнү операция жасалып, ичинен 1 литрге жакын кан алынган. Биздин улуттук хирургия борборуна 16 сентябрь күнү кечки саат 21:45 оор абалында түшкөн. Каталкада давлениясы 160 миллиметр ртутного столба. Анын караганда бул баланыкында эме болгондо боорду сквозное ранение боорунун жаракаты болгон. Оң бөлүгүндө 12 ичеги жаракаты бар, жоон ичегинин жаракаты бар. Ошондо 3 орган жаракат болуп атат да. Убагында хирургтар операциясын жасап, операция бүттү. 16-сынан 17 күнүгө чейин реанимация бөлүмүндө жатты. Аяктан абалы жакшыраак эме болгондон кийин анан 17 күнү түштөн кийин анан биздин отделенияга которулду. Азыр баланын абалы оор, бирок стабилдүү. Мындай критический эме өттү деп эсептесек болот. Учурда Эрнатты ооруканада атасы карап жаткан экен. Бирок ал бизге окуя тууралуу комментарий берүүдөн баш тартты. Андан соң камера менен Бишкектеги номер 3 медициналык тез жардамдын балдар клиникалык ооруканасына баш бактык. Аталган оорукананын башкы дарыгеринин жана бычак жеген Руслан Өмүралиевдин уруксаты менен окуя туурасында маалымат алдык. Спорт школанын айланасында болчу. Тамак ичип бүттүк да.
уже позвонили. Балдар шал. Келді ушундай чоң балдар тийишип атат деп. Биз Данияр, Ерман Түчөй. Да көп балдарды ишитип бардык. Барсак жок. Кайра 38 школдун алдына чакырды. Барсак уже мындай сөз менен бүтүрө элегенбиз. Балдар мындай экинчи ынтымактуу эле болобу да эчек деле болбой. Мени сайып таштады. Мен жерге куладым. Потом Данияр сайды. Ким деген? Тамамеке. Жашың канчада? 15. Классташларың беле тиги жанындагы балдар? Абалың жакшыбы азыр? Тамак ичип атасың? Жакшы буюрса кетебиз. Кудайга шүгүр. Ошондо ким тиги 38-чи мектептин балдары күнөөлүүбү? Ал окуйт беле тиги бала мектепте? Жок. Окубайт, 95-жылы кала экен. 20 жашта. Налог салган деп угуп атабыз, ошо чынбы? Салыкса. Чын эмес андай. Кандай болду? Биз короче бардык. Бычак жеп калып эле калбадык ошол жерде. Чоң бекен бычагы? Чоң. Бычагын көрө алган жокпуз бирок. Сен кай жериңе тийди, ичиң? Артына тийди. Артыңа, Эл арасында спорт мектебинин окуучулары башкаларга үстөмдүк кылып салык салганы айтылып келет. Номер 38-чи мектептин тарбия иштери боюнча директорунун орун басары Чолпон Барпиева спорт мектебинин окуучулары мурун 38-чи мектептин айнек терезелерин талкалап, кийин да мектепке келип алдынан чыккан балдарды сабашканын жергиликтүү маалымат булактарынын бирине айтып, балдарга бычак сайган кылмышка шектүү биздин окуучу эмес деген эле. Ал эми республикалык олимпиадага даярдоо мектебинин мүдүрү Муратбек Кыбыраев бычактан жаракат алган балдардын бардыгы өлкө ичинде эл аралык мелдештерди байгелүү орундарды багынтып жүрүшчү. Алардын окуучуларга салык салууга дагы убактылары жок дейт. Болгону ошол 16-сентябрь күнү кечинде болжол менен 4 окуучу окуу жайдын жанындагы интернет-клубка 20-30 мүнөткө ойноо үчүн барышып, кырсыкка учурашканын айтты. Негизи ушундай уруш талашка биздин балдардын убактысы деле жок. Күнүнө 2 жолу машыгат. Эртең менен 2 саат, түштөн кийин 2 саат. Анан тамагы бар, анан кийин окуусу бар, самоподготовкасы бар. Бул жерде жана бош күн болгондон кийин балада. Бул жерден таптакыр жабык эч жака чыгара албайбыз деген бул жоктан андай туура эмес окаттай балада эми бияка дагы клубка ушу барып жүргөн эмес деп да айта албайбыз. Эми барып жанагындай эл катары барып келишип, ушул ызы чууга чейин ушундай жаман шартка кабыл болуп калышты да. Анан бул жерде жанагы ушу атайын даярдалып, жанагындай 38-чи мектеп менен ушундай жаңжал болду дегенде бул бүгүнкү күндө бул болбогон окат да негизичи. Бул кырсык, жөн эле кырсык да бүгүнкү күндөчү. Мына милиция кызматкерлеринин постановлениясы бар бул жердечи. Милициялар дагы айтып атат, мен ал жерде болгон жокмун, просто бул жерде бир 9-тан bir 14-15 мүнөт мен дарбазадан чыгып атканда bir 15 мүнөт өткөндө жаңы эле кеткен берден. Үйгө жетип жетпей ушундай кабар келип атпайбы кайра. 9:30-да биринчи жанагындай милицияга кайрылуу болуптур да. Анан доктор да келип, анан жанагы окуя болуп атат да. Бүгүн мектептин жыйыны өттү. Ошол жерден биз ошол күнкү тарбиячыларга ошо экөөнө выговор берилди. Анан класс жетекчилерге выговор берилди. Спорт бөлүмүнүн башчысын бул следствие бүткүчө чектеттик. Тарбия жумушунан чектетилди. Тарбия иши боюнча жетектеген адамыбызды чектеттик. Мектеп боюнча жанагы завуч по учебной части ошо кишини четтеттик. Ушулардын ордуна следствие бүткүчө, ушу иликтөө бүткүчө ордуна башка адамдар дайындалды. Спорт мектеп өзү жакшы эле. Болгону элдин аң сезиминде бул жакта жүрүм туруму начар балдар тарбияланат деген стереотип калыптанып калган дейт аталган мектептин 11-чи классынын окуучусу Жалил Борошов. Ошондой эле ал мурда бул жерде окуучулар бири-бирине салык салып келген болсо, азыр андай көрүнүш жок экенин айтты. Негизи бул жакта жакшы чоң байка агаларыбыз чыгып атат. Спорт школа мурункудан караганда Кудай шүгүр да, бүт жер видео камера бүт баскан турган жерин. Жатабыз спорт школанын ичине эме тапочканы чечип киресиң да, бүт жер евро бүт. Кудай шүгүр тамак да жакшы.
экинчи чыгаарда айтты. Тур деп тепкендир го. Мен чаппай эле койчу, жүрөгүм оорудуп деп айтты. Айтканда болбойт. Караңгыламай тур деп чапты ошо баланы ошо жерден аябай туруп чаасашты. Жанын алган жалаңтып Дастан дегенде бала тепкен ошо жерден неге? Дагы бир чоң талкууну жараткан окуяга кайрылсак. 19 сентябрда Нарын облусунун Жумгал районунун Көгөй айылында кайгылуу окуя болуп өттү. Анда Турсунбек уулу Султан атындагы орто мектебинде 9-класстын окуучусу Жеңишбек уулу Эркинбек 11-класстагы окуучулар тарабынан ур токмокко алынып каза тапкан. Маалыматтарга караганда Танапис маалында 11-класстын окуучусу Жайлбек Талайбеков аны жүрөк тушка катуу уруп салган. Жыйынтыгында эсин жоготкон Эркинбек ооруканага жеткирилген. Бирок окуучу өзүнө келе албай оорукананын жандандыруу бөлүмүндө көз жумган. Мындан улам жогорудагы аталган мектептин директору менен бир нече мугалимдер окуучуларды карабай койгон үчүн жумуштарынан бошотулган. Жумгалдагы болгон үстөмдүктөр боюнча эми бул жерден ачык эле айтып кетсе болот, рекетчилик болгон. Анын сабак учурунда жана Танапис убагындагы баланы уруп жиберген бала каза тапкан балага билим берүү тармагынан чара көрүлдү. Бул жерден мектептин директору жанагы соцпедагог менен тарбиялык иштер завучу мектептердин жумуштан бошотулду. 38 мектеп менен жанагы спорт школодо жал болуп кетпедиби? Бул боюнча да азыр мыйзамдар чыгарылган. Кечки саат 8ден баштап күз анан бала, мисалы мектептен тышкары бала ата-эненин коштоосу менен жолдосу менен жүрүш керек да. А саат 9:30 болуп атат. Бул жерден мисалы ата-эне баланы карабай какта карап жүрөт. Же болбосо бул интернаттык учреждение болсо, бул боюнча жана интернаттар жооп бериш керек да. Эртеден кечкери балдар каралбай, ошол мисалы мектептин жетекчилиги каякта карап жүрөт. Ошол жана мындай чоң иш-чаралар жүргүзүлүп атат. Бул өкмөт тарабынан да каралды. Билим берүү жана илим министрлигинин жетектөөчү адисе Гүлшан Абдылдаеванын айтымында, азыркы окуучулар менен ата-энелер өздөрүнүн укуктарын жакшы билишет, бирок ал милдеттерди аткаргысы келишпейт. Тилекке каршы көпчүлүк үй бүлөдө балдар каралбай ата-эне акча табам деп, көрөкаттын айынан балдарын таштап кетип жатышат. Ошондо кароосуз калган балдар өз каалаганын кылып, көчө тарбиясы менен чоңоюшууда. Демек балдардын коомдогу жүрүм турумун үй бүлөдөн башталат деп түшүнсөк болот. Билесиңер, 90-жылдары билим берүү тармагы менен тарбиясы экөө бир тегиз жүрүш керек. Ошон үчүн сааттар кыскарылып, анан программалардын баары бекитилип, зам директор, анан соцпедагог деген кесиптерди мектептерге киргизилген. Мындан тышкары дагы билим берүү тармагында класстык сааттарда программалардын баары бекитилген. Алдын алуу иштери жүргүзүлүп атат. Бирок тилекке каршы бул эгер биз мындай анализдеп кирсек, бул түпкү баланын тарбиясы каяктан келет? Түпкү үй бүлөгө жараша болот да. Мисалы ар кайсы бала ар кандай үй бүлөлөрдө мисалы тарбияланат. Кээ бир үй бүлө авторитардык кылып, бирөө зордук зомбулук менен тарбиялайт, бирөө авторитардык, бирөө аябай мээримин төгүп тарбиялашат. Бирок мектепке келгенде булардын баары бир социумга келишет. Мектеп булар социумда, мисалы коомчулукта кандай өзүн алып жүрүү жагын тарбиялашат да. Бирок тилекке каршы бул мугалимдиге азыр абдан мындай чоң мындай күчтөрдү алып келишет. Көп учурларда азыр мектептин директорлору да айтып атат. Кээ бир учурларда ата-эне өзүнүн милдетин балага эле тапшырып койгон, эң улуу баласына берки кичүү балдарын таштап Россияга кетип калган ата-энелер болот. Же болбосо жана апасы менен атасы ажырашып кетип атканда деле ошо баланын ичинде, же болбосо кээ бир үй бүлөлөрдө апасы менен атасы бар болсо, буларда жана зордук зомбулуктар аябай көп болушат да. Эгер ошондой зордук зомбулук менен тарбияланган бала болсо, бул коомчулукта дагы эгер мен күчтүү болсом, бирөөгө үстөмдүк кылсам, мен анда ошондой тарбия менен деле мындай жашоодо жакшы жашап кетем депчи. Бирок тилекке каршы бул коомчулукта андай болбойт. Негизи эле социумда өзүн мындай туура алып жүрүш, түз алып жүрүш, булар мындай эң биринчи учурда ошо мыйзамды сактай билиш керек да. Акыркы учурларда өспүрүмдөрдүн курал бычак көтөрө чуркап мушташканы көбөйдү. Мунун себеби эмнеде? Бул суроону Балдар укук коргоочулар лигасынын директору, укук коргоочу Назгүл Турдубековага узаттык.
Анын айтымында жаш өспүрүмдөр ийгиликке жетишкен адамдарды эмес, Крим төбөлдөрүн үлгү катары карашат. Мындай көрүнүш менен күрөшүү үчүн өкмөт тараптан антикриминалдык чаралар түзүлгөн эмес. Ошондуктан рекетчилик маселесин жоюу үчүн коомчулук дагы жардам кылыш керек. ЮНИСЕФтин билдирүүсү боюнча Кыргызстанда 83% балдар мектептин чегинде ар кандай зомбулоого учурайт. 72%-дан ашык үй бүлөнүн чөйрөсүндө зомбулоого учурашат. Анын эң негизги факторлору бул биринчиден ушул балдар ата-эне тараптан тарбия көрбөгөн үчүн, кароосуз калган үчүн. Экинчиден ушул мектепте балдарга карата ошолордун укугун коргоо боюнча атмосфера, баланын укугун коргоо атмосфера деген өз убагында түзүлгөн эмес да. Мен айткым элем ушул ар бир мектепке, мисалы үчүн Бишкек шаарында жана Ош шаарында эле ар бир мектепте ЭДНдин инспектору бар да. Калган мектептерде көп учурда өзгөчө айыл жеринде ЭДНдин инспекторлор жетишпейт. Себеби ушул МВДнин бюджетинде каражат жок деп айтышат да бизге. Анан мен айткым элем ушул өспүрүмдөргө жана жаштарга өзүнүн бош убактын өткөзүү боюнча жер-жерлеринде мындай шарттар жок да. Ар дайым бизге кайрылышат, ушул рекетке балам учуруп атат деген ата-энелер көп кайрылышат. Көп учурда бул чын айтканда ушул рекетчилик кылып аткан бала ата-энеси жок, көп учурда жок болот, же болбосо ата-энеси болсо дагы баласын кайрадан мындай жоопкерчиликке тартканга, аны тарбиялаганга алардын потенциалы жок болот да. Ата-энелер айтат, мына балам рекетчилик кылат, аны 1 сабадым, 2 сабадым, тилимди албайт, дагы эле ушундай кылып атат, эмне кыларымды мына алсыз болуп калдым депчи, билбейм аны кантип тарбиялаш керек деп. Себеби деген биз эртеден кечке чейин жумушта болобуз деп. Ошондуктан биз айтып атабыз, ошо өкмөт тараптан ата-энелерди мындай жакшыртуу методдор менен кантип балдарын мындай зомбулоого учурабай туруп, кантип алардын турган кыялын оңдош керек, кантип ушу башкаларга зомбулоо көрсөтпөй чоңоюш керек деген ошондой бир атайын методикаларга үйрөтүү боюнча алар атайын окутуулар болуш керек да. 19 сентябрь күнү да Бишкекте кесиптик лицейлердин биринин окуучусу бычактан жаракат алган. Маалыматка караганда, ошол күнү лицейде футбол боюнча мелдеш өткөрүлүп, оюндун жүрүшүндө 2-3 курстардын студенттеринин ортосунда уруш болуп кеткен. Иш-чара бүткөн соң алар мушташып, жыйынтыгында 18 жаштагы жигиттин моюнуна бычак сайылган. Ал ооруканага жеткирилгени менен өмүрүн сактап калууга мүмкүн болгон эмес. Бул боюнча кылмыш иши козголуп, кылмышка шектүү катары 15 жаштагы бала кармалган.